Assalomu alaykum do'stlar. Mening kanalimdan катталуучулары. Мынакей biz варенье жана бийден компот, варенье жасаганбыз. Мына ушуларды мынакей. Абдан сонун, даамдуу болуп чыкты. Мен ойлогондон дагы өтө сонун болду. Ал эми булар компоттор. Мынакей достор. Мына компот. Мына ушинтип жаап болгондон кийин мындай мурда мен баардыгынын крышкасын төмөн коюп, көмөрүп ороп койчумун. Быйылкы жылы жапкан компот, варенье, салат баардыгыны мен көмөрбөстөн эле мына ушинтип алып келип, үстүн жаап, оруп койдум. Кааласаң оруп, кааласаң оробой койсоң дагы тура берет. Мына ушинтип койдум. Бул жакта жапканмын жүзүм менен жабылган. Мынакей бол шабдалы. А бул болсо мурда билесиздер, мен мындай этип эмесине сурок кодунун үстүнө жазып койчу элем. Быйылкыларга жазбадым. Бул болсо жүзүм кошулган шабдалыга. Бул болсо соленый. Мынакей. Ушинтип. Мынакей достор, биз базардан бийин сатып алдык. Аябай курт түшкөн. Анткени биздин огороддо бий жок, ошондуктан сатып алдык. Мөмөнүн татуусуна, ширинине курт түшөт деп Чубак ажы устаз айткан. Ошондой болсо дагы мен дагы таза жерлерин жонуп кесип алдым. Компотко ылайыктуу кылып. Достор, ушул эле бийинин четинен мен варенье дагы жасаймын. Бир эле учурда компотту, вареньяны бирдей бүтүрүп алайын деп аракеттеп атам. Мен менен бирге болуңуздар. Мынакей ар бир адам өзүнүн табитине жараша кесип алса болот. Мен ушундай кесип алдым. Мына эми бий варенье үчүн туурап жатам. Ушундай майда кылып туурап аласыздар. Мындан дагы кичинерээк кылып туураса дагы болот. Эми көчмөчөктү алып келип, үстүнө казанды коюп, 3 килограмм кум шекерди салып алдым. Анткени мен туураган бийи 3 килограмм. Эми болсо астына оттон жагып, бийини биринчи кайнатууну баштаймын. Бий варенье узагыраак кайнаш керек, ошондуктан мен биринчи бий вареньяны баштадым. Астына оттон салып, эми отту жагып коем. Биринчи кум шекерди салып алып, аны жакшылап бир аз кууруп алабыз. Өтө карамелка кылып кууругандын кажети жок. Видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Мынакей отту жагып койдук. Компотту дагы быйыл башкача кылайын деп жатамын. Анткени шабдалы компотун жасаганымда бир комментарийда бир эже айткан эле. Компот даярдаганыңда ичине таш салып кайнатпайсыңбы? Анткени оттун түтүндүн жыты уруп калат деп. Мен дагы ошол эже айткандай кылып кайнатайын деп жатамын. Мен менен чогуу бирге болсоңуздар, видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Мына шекерди дагы кууруп баштадык. Ушинтип кууруп алабыз. Достор, эгер менин каналымда жаңы болсоңор, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроочону дагы кагып коюуну унутпаңыздар. Жаңы видеолор болсо сөзсүз түрдө сиздерге барып турат. Комментарий жазып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Көптөн бери видео киргизе элекмин.
Бул сезондун акыркы компот вареньясы болуп калды. Анткени буга чейинки даярдагандарымды эч бирин тарта албадым. Алдыңкы видеолорум бар, ошол видеолорду көрсөңүздөр болот. Мына ушинтип шекерди дагы кууруп алабыз. Ким кандай жасайт, комментарийга жазып өтсөңүздөр болот. Кандай сунуштар бар. Ким менин жасагандай кылып жасайт. Мынакей достор, кумшекерди дагы кууруп. Уже кумшекер даяр болоюн деп калды. Дагы бир аз кууруп туруп, үстүнөн сууну куябыз. Менин бийим 3 килограмм болгондуктан 3 литр сууну куям. Андан ашыгыраак куйса дагы болот. Ким соолуу вареньяны кааласа, сууну көбүрөөк куят. Мынакей. Сууду куюп алдым 3 литр. Эми куурулган кумшекерди ортого жыйнап, кумшекерден эрип кайнашын күтөбүз. Мынакей. Азыр бир аз жакындан да көрсөтөмүн. Азыр мынакей караңыздар эле, бардыгыбыз эле ушинтип шекерди кууруп үстүнөн суу куйганда ушундай болуп калат э. Мынакей көрөсүздөр. Мынакей. Эми бунун кайнап чыгышын күтөбүз. Мына достор кайнап чыкты, эми бийини салабыз. Бийини салып, үстүнөн басып, батырып, сиропко батырып коебуз. Эми бул кайнап чыгат. Бир аз молгондон кийин жай отто кайнатабыз. Мынакей. Жай отто кайнаса, бийи жумшак болуп, варенье да сонун болот. Эми бул жакы өзүн жакшылап кайнаганча компотко дагы аракет кылсак болот. 1-2 аралаштырып кеттик анда компотко. Чоңураак көчмө-чокко казанды асып, компотту баштайбыз. Жана мен айткандай эле ичине таштан салабыз. Чоң камазда алып келинген шагалдан ушундай ташты таап, жууп, тазалап казанга салдым. Буга эми суу куябыз. Бир челекке 5-2 литрлик банка суу батты. Ошондо мен 3 челек сууну куям. Жалпы бардыгы 30 литрден ашыгыраак суу болду. Мына бул жакта вареньябыз секин эми кайнашты баштады. Жай отто секин кайнай берет. Эми варенье компотту дагы көрүп койсок, суу бир аз эми кайнай баштайт. Бул жакта болсо варенье мынакей секин кайнай баштады. Ушундай секин кайнатса, бийиси жумшак болот. Отура аралаштырып, үстүнөн басып турабыз. Мына суу дагы кайнай баштады. Буга кумшекерди салабыз. Кумшекерди салганда ар ким ар кандай кылып салат. Мен бардыгын өлчөп алдым. Кумшекерди салып жакшылап аралаштырабыз дагы. Буга мен бийини өлчөгөнүмдө 17 каса чыкты. Ошон үчүн 17 жайма пияла кумшекерди салдым. Ар бир банкага 1 касадан бий салам. Ошондуктан өлчөгөндө 17 каса чыкты. Мен 17 пияла кумшекер салдым. Мына кумшекердин дагы карасаңыздар, казандын түбүнөн бир аз борт этип кайнагансып шекер эрип жатат. Мынакей көрүп турасыздарбы? Мына бир аз аралаштырабыз дагы. Шекердин эрип, бир аз суунун кайнашын күтөбүз. Сироп даяр болуп калганда бийини салабыз. Эми бийини салабыз. Мынакей
жакшылап аралаштырып коебуз. Муну дагы аралаштырып алабыз. Эми астына оттун жагып кайнатабыз. Шарактап кайнатып, анан банкага жабабыз. Мынакей достор, биздин компот кайнаганын баштады. Аралаштырып коебуз. Банкаларды да жууп даярдап алганмын. Мынакей. Бийси дагы жумшак болуп, эзилип кетпейт. Өзүнүн формасын сактап калат. Биздин компотубуз даяр болуп калды. Вареньяны да көрүп коебуз. Варенье да секин кайнап жатат. Ушундай жай отто кайнайт. Биз компотубузду бүтүрүп алганга аракет кылабыз. Биринчи эме компотубуз даяр болуп калды. Айылда даярдагандар билет. Ушинтип эле чоң казанга бардыгын бирдей салып, вареньясын, салатын, компотун баарын бирдей эле даярдап бышырып жаап ала берет. Мынакей аралаштырып коебуз. Эми болсо даяр варенье компотубузду банкага куюуна баштайбыз. Кайнап турган электр чайнегиндеги сууну крышканын үстүнө куюп койдум. Мынакей. Эми болсо чайнекке, ошол электр чайнекте кайнап турган сууну куюп, бул жактагы күйүп турган чоктун үстүнө коюп, үстүнөн бирден банканы салып парлайбыз дагы. Компот парланган банкабызга компотту куюп, четтен жаап чыгабыз. Достор, менен бирге болуңуздар. Мынакей уже даяр. Бул жакта вареньяны дагы бир аралаштырып койдум. Эми болсо бизге банкага коюш үчүн ушундай варанка, чоң чөмүч керек болот. Биздин банка даяр, парланып, стерилденип бүттү. Эми болсо муну алып ордуна башкасын салабыз дагы. Компотту куябыз. Мынакей свети да абдан тунук сонун болуп чыкты. Мынакей сонун болуп туп-тунук чыкты свет да. Эми баарын ушундай таризде жаап алабыз. Мынакей крышканын бетине коюп, мынакей ушинтип бардыгын жаап чыктым. Мынакей компот жаап бүттүк. Эми вареньяга өтөбүз. Вареньянын астына жанагы компоттун астындагы отторду дагы салып жибердим. Кайнап кетсин деп. Уже вареньябыздын свети дагы өзгөрүп, варенье болоюн деп калды. Астына оттон улуу жагып туруп, кайнатып туруп, банкага куюп жаап алабыз. Биздин вареньянын свети дагы аябай туп-тунук, сонун болуп чыгып атат. Буюрса даамын көрөбүз, светин көрөбүз. Мен ойлогондон дагы жакшы болуп чыгып атат. Мынакей аралаштырып, бийиси жумшак болгон варенье болот окшойт. Муну дагы баягы компотту жапкандай кылып эле банканы парлап туруп, куюп жаап алабыз. Биздин варенье даяр болуп калыптыр. Мынакей достор, кимге видео жакса бирден лайкты басып кетебиз, комментарий жазабыз. Достор менен, жакындар менен бөлүшөбүз. Мынакей достор,
Кандай сонун. Уже даяр болду. Эми болсо астына чайникке банканы коюп парлап баштадым. Астынан бир аз чокту тартып койдум. Табына дагы, чоктун табына кайнап жатат бул. Банкалар парланып бүткөндө вареньяны куюп жабабыз. Мынакей достор. Свети топ-тонуп болду. Ушинтип жаап алабыз. Мынакей достор, свет ушундай болду. Ушул гана артты. 2 литрлик, 1 литрлик болду. 3 килограммдан 5 литр варенье чыкты. Достор, видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басабыз, комментарий жазабыз. Достор. Кийинки видеолордон жолугушканча эсен аман, ден соолукта болуңуздар. Вареньяны бир аз муздагандан кийин жеп көрөбүз. Мынакей. Ысыгында дагы, муздагандан кийин дагы аябай сонун. Мынакей. Ушундай болду. Чозулуп түшөт.